Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мурда кыз талашып урушкан эркектер көп болсо, кийинки кездерде эркек талашкан кыздар да көп кездешчү болду. Же биз азайып баратканбызбы, же кыздардын эволюциясы башка жакка бурулуп баратканбы? Айтур, алсыз деген айыл затыбыздын катышуусу менен окуялар көбөйүп кетти. Биздин бүгүнкү алгачкы сюжетибиз ага далил. Катардагы, жарандагы эмес, коомдук тартипти сактаганга милдеттүү тергөөчү айым тартип бузуп, болжол менен курбусунан эркек талашкан. Бул алышуунун жыйынтыгы менен бир эркектин бети тытылып, бир батирдин мүлкү кыйроого учураган. Камерасы жок эле сүйлөшүп алалы деп милицияга алгач сылык мамиле жасап тозуп алган кыздар ашып кетсе мындан жарым саат мурда эле тартип бузган жеринен качып кетүү аракетин көрүп, жол кайгыл милициясынын экипажы менен алышып, кийимдерин айырып, беттерин да тытып алынга жетишкен. Ал эми биз келген соң баары тынчып калгандай болуп, бирок борборубуздун борборунда жайгашкан батирдин ичинде түндө чоң ич болгондой эле көрүнүш турду. Окуяны башынан айтсак, эки кыз тааныш жигитине келип конок болуп отурушат. Ортодо спирт ичимдиктери ичилип, бир топко чейин баарлашат. Бирок эки курбу ортосунда эмнегедир кызганыч сезимдер пайда болуп кеткенби, же эмне болгон уруша кетишет. Анан уруш учурунда отурган бөлмөдөгү бардык идиштер талкаланып, тамдары тытылганын эске албаганда эле эркек кишинин алы араң жеткен көлөмдүү сыналгы да талкаланат. Мунун баарын уккан кошуналар анан милиция чакырууга мажбур болушат. Эмне болду, айтып бербейсизби чоңуз? Иә. Ну расскажите, что там у вас случилось? Сейчас я тебе расскажу. Ну вот так стойте и рассказывайте. Я все расскажу. Я тебе все расскажу. Ну говорите, я вас слушаю. Камеру веди. Мынтип кыз башы менен урушкандан уялбаган биздин камерабыздан уялып качып жүрдү. Ортодо көчөгө чыгып кетүү аракетин көрүп, кайгылчылар эшиктин оозун бууп гана кармап турууга мажбур болушту. Анан айласы кеткен кыздардын бири үй ээси мени зордуктады деп да көрдү. Давайте заявление. Ну, расскажите вот. Бизден кутула албайт экен түшүнгөн кыз анан 102 кызматына да чалып көрдү. Эмнеге мени тартып жатат деп даттанып жатып, анан өзүнүн ким экенин байкабай айтып алды. Милициянын терминдерин мыкты билип, баарын тең төкпөй чечпей айтып жатты. Вот патрульная служба это приехала и начали они снимать на камеру. Они нарушают наши права. Ночью. И они односторонне смотрят, опергруппа не приходит, и патрульно-постовая служба приехала, и они снимают на камеру и снимают наши права. Мы хотели объяснить это, мы хотели заявлением обратиться, они не принимают заявление, и они заявление принимают у других лиц, которые мы хотели писать в отношении них, да? Дома. Позвоните, спал дома. По адресу. Группа приехала, они принимают заявление у других, вот, в отношении которых мы хотели писать заявление, они начали за волос таскать, они нанесли телесное повреждение, но несмотря на это, они снимают нас на видеоснимок, Это телекомпания и ТС они снимает вас. нарушают наши права, что мы хотели, даже против того, что они снимали, да? Они, несмотря на это, они снимают. Как это понимать? Нет, как они снимают? Они снимают до сих пор. Көрсө батирдин чаңын асманга көтөргөн кыз Борбор калабыздын райондук ички иштер бөлүмүнүн биринде тергөөчү болуп иштейт экен. Анан учурда эс алууга чыгып, мынтип тартип бузуу менен колго түшүп отурат. Үй ээсинин айтымында эки кыздын уруша кеткенин көрүп бөлүштүрөм деп, анан эки дөөнүн ортосундагы чымын болуп тур. Ругайся вместе, потом я это уберу, хочу. Два девушка, я хочу проблем. Не хочу проблем. Нет, а что случилось? Откуда у вас... Потому что два девушка, это ругайся вместе.
Я хочу Uber'i. А вы разнимали их, да? Да. Она вместе, ничего не проблем нет, я не знаю, это проблем вместе. И они напали на вас? Да, потому что я вместе. Я хочу это открывать. Но только без видеоснимок. Я против. Когда человек против, они должны автоматически перестать снимать. Несмотря на это, они снимают. Ну, хозяева дома не против всего. Как на это смотреть? Хозяева дома не Как против всего. хозяева дома против, если я против? Как нормально? А вы тут хозяйка, да? Пока вы не доказали мою вину. Нигде не написано, если хозяин разрешает, что вы должны снимать. А где-то еще должно быть Да, написано? это человеческое право. А где это должно быть написано? Это Конституция написано. Вы мне покажите, пожалуйста, где? Я вам покажу, просто поздно будет потом. А, хорошо. Это вы угрожаете, да? Нет, не угрожаю, просто говорю. Кандай болгону да ордуна батир ижарага берилгендиктен өз ээси да келип, арызын жазып, талкаланган мүлкүн санап берди. Ал эми тергөөчү кыздын урушуп кеткен курбусу бул убакта кайра уруш чыгып кетпесин деп көчөгө чыгып турду. Албетте ал дагы милиция кызматында иштейт экени белгилүү болду. Мынтип бири жашыны алдап жүрсө, экинчиси төкпөй чачпай баарын айтып берип жатты. Эртең анан кийин у одноклассников там Нече чыгат? Биринчи А с кем нужно поговорить, чтобы это чыкпасын деп? МТСтен чыгат, анан кийин YouTube, а дальше Facebook. Фейсбуктан уже все копируют. А с кем это нужно, чтобы чыкпасын деп? Ни с кем. А если серьезно, пожалуйста, Нет, серьезно. пожалуйста. Тем более, особенно если сотрудник себя так ведет. Такое не повторится, ну пожалуйста. Кто снимал? Ты снимал? Ну, короче, пожалуйста. Ничего на колени не ставим, она дура. Она свое, она будет доказывать, типа, слетачка там, то есть это такое. Ну зачем это? Мы все просто люди. Бару сертангали, шөй сертангали, гутурлю сертангали, олю. Простые люди, правильно? Она следователь, я простой человек по сравнению с ним. Эртең ал что следователь, мен гутурлю. Все мы такие люди. Вы тоже, наверное, в органах работаете, да? Следовательно, может быть, в органах Я не точно. следователь. Ну, в органах точно, да? Ну, свою карьеру чхарпашишь. Ты сейчас меня записываешь, я Нет, знаю. конечно, нет. Ты сейчас мой голос записываешь. Тергөөчү да өз сөзүн айтып алды. Эртеси бир жактан бул тасманы көрүп калса, сазайыңарды берем деген бойдон кала берди. Просто завтра, не дай бог, менин лицом камерадан чык, мен нарушение мен конституционное право укугумдучу, кто там нарушать будет, да? Я никого не буду жалеть, хоть семьи, который, сука, ким болсо дагы чымала. Көп өтпөй опер топтагы келди. Ал эми тартип бузган кыз милиция кызматкери болгондуктан анын жетекчилери менен Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын өкүлдөрү да четте калышкан жок. Сейчас я объясню, сейчас эксперт снимет. Хорошо? Нет, так, нет. Интересно. Кандай болгону да бул күнү эч ким жоопкерчиликтен качып кете алган жок. Кыздардын наркологиядан ичип ичпегендигин тастыктап алган соң тийиштүү ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Ал эми өз жазасын толук кандуу алдыбы же салуусу аяктап кайра жумушка чыктыбы азырынча маалыматыбыз жок. Özünüz şey yaparken Телевизор иштейби? Иштебейби? Это ты виноват. Ты сделал во всем. Ты виноват, правильно же? Ты ответь им, что это ты сделал, и все это ты виноват. Ты же здесь говоришь, что я ешкандай претензий не имею там и так далее. Дагы бир тергөөчүнүн катышуусу менен болгон окуяга да көп боло элек. Ашып кетсе 2 апта мурда Ысык Ата районунун Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнүн күбөлүгүн көтөргөн жаш бала унааны урдоо менен шектелип колго түшкөн. Октябрь райондук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин аракети менен шектүү изи сөйлекте кармалган. Кененирээк биздин сюжетте. Причем правильно, глаза снимать? В смысле? Зачем снимать? Это у нас порядок такой.
Мынтөзү маймылга теңеген бала бул окуяда башка каарман эмес. Башка каармандын тең тушу. Таңкымал шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилген балдар бир унааны урдайын деп колго түшкөн. Ысык Ата районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын ага лейтенанты Актан Ойбаев аттуу жигит изи суу электе кармалган. Албетте анан колго түшкөн соң кылганынан баш тартып жатты. Нас привели по ошибке. По ошибке? Да. Почему? Так как мы находились около машины, которая была повреждена. Зачем вы там находились? Мы сидели в машине рядом, около дома моей девушки. Говорят, вас с поличным поймали? И сотрудники, никакие с поличным, у нас даже в машине и даже в карманах ничего не обнаружено конкретно. А Наши вещи вот эти, они... Эти личные вещи, это специально это для машины, из машины взяли, то, что, как говорится, это для замены, для того же колеса запасного, элементарно. Отвертка как должна быть в машине в первую очередь. Но если вы не виноваты, почему лицо скрываете? Я не виновен, из-за этого скрываю свое лицо. Нас доставили сотрудники милиции по ошибке. А у вас удостоверение вот нашли, вы сотрудник, да? Действующий? На этот вопрос не будет отвечать. Почему? Без объяснений. Бул балдардын тагдыры эми сот аркылуу гана чечилмекчи. Ага чейин күнөөлөрү моюндарын албаса да шектүү делип саналышмакчы. Кийинки окуябыз болсо өлкөбүздү газ менен камсыздаган кишилер туурасында. Атайын рейдке чыгышып, аталган кызматтын кишилери көгүлтүр отту мыйзамсыз пайдаланып жатат деген жарандын үйүнө барышып, ал жерден ок чеп кала жаздашкан. Окуя болгон жерге ошол эле замат Жолгай ауыл милициясынын кызматкерлери чыгышып, ордунан териштирүү иштерин көрүштү. Окуянын чоо жайы биздин материалда. Эшигин ачтым о жерден такап атсак эле. Эшигин ачты. Анан газ тесттен үйдө чуркап барып, мынтыгын алып чыгып эле анан бизге ат баштады. Газ тесек эле газ урдуп атканда биз артынан басып барып туруп эле сүрөткө тартып алдым, сразу газды урдуп атканын. На фото зафиксировал. Вещественное доказательство бар да. И сразу эле үйдөн мынтыгын алып чыгып эле винчестерди качканда эле могу жерден 2 жолу аттым. Качтык анан артта. Жабыркагандар жокпу? Жок, жабыркагандар жок. Мына экөөбүз болчу. Көрсө бул үйдөн газ урдап жатышат деген маалымат түшүп, анан газ кызматынын кишилери атайын рейдке келип текшерүүгө алышкан. Бирок үй кожоюну күтүүсүз конокторду эртелеп кетирип, урдап жаткан жерлерин бекитип алайын деп ок атып коркутат. Андан кийин кайра келдик, бул жерде мына опергруппаны чакырдык, 102-ге чалдык, милицияны чакырдык. Анан уже 1 саат болду, 1 сааттан бери турабыз, киргизбей атат уже. Воспрепятствие кылып эле азыр тиги кишим келет, свидетель келет, азыр терроризм болуп атат деп эле ар кайсы эмен причинаны айтып атат да. Ордун алгачкылардан болуп жакын жерде иштеп жүргөн Жолгай ауыл милициясынын экипажы келет. Аларда келип үй ээси менен жолуга албай угарып алышат. Анысы бекинип алып бир топко чейин ачпай, буга чейин газ кызматкерлерине ок аткан куралын катып жаттуу Айтор опер топ келгиче бекинген бойдон отура берди. Тилекке каршы мындайда Жолгай ауыл милициясынын үйгө кирип барууга акысы болбогондуктан үй ээсин да ысыгын да кармап калуу мүмкүн болбоду. 102 кызматынан бизге маалымат түштү, что Тифлинский, Камнаров көчөсүнүн келишиндеги үйдө мылтык менен атып атат деген информация келди. Биз келген убакта газ кызматкерлери, газ текшерген кызматкерлери келишип эшигин дыкылдатышкан экен, дыкылдатканда ушундай газ урдап атат деп информация менен келишиптир да алар. Алар келген убакта эшигин ачып тиякпай көргөзүптүр. Анан тигилер ошо урдап аткан жерин тартышыптыр. Анан буларды тиги хозяин үйгө кире калып эле газ кызматкерлеринин айтуусунда да кире калып эле мылтыгын алып чыгып асманга аткан экен да. Ошо биз келген убакта эшигин жаап алып ушул үйдүн ээси ачпай бизге ар кайсындай немелерди айтып, менин адвокатым келсин деп бизди киргизбей турду. Анан биз келер менен эле атайын тергөө тобун чакырдык. Эми азыр жаңы эле тергөө тобу келди, ошолор келип эми калганын ошолор чечишет да. Үй кожоюну болсо эшигин опер топ келгенде гана ачты. Буга чейин газ кызматкерлери сүрөткө тартып алган жерлеринде албетте биз киргенде эч нерсе жок болуп калган. Бирок түтүктөрүн алып салса да, кирген чыккан тешиктери ошол бойдон кала берген. Муну үй ээси албетте эч нерсе далилдебейт деп актанып жатты. Могу жерден газ урдуп атат. Могу жерде шлангга кошулуп турган. Шлангга кошулуп туруп, мына бу жерде ибияка кирип кеткен. Мына азыр көрсөтөм, мына телефондон. Мына могу жерге сразу кетсе, мына. Мына. Көрдүңүзбү? Мына.
мына кран тұрады, мына жерде шланг кетеді. Мына кишенем заниматься етіп жатқан. Как раз моментпен қолданып, азыр қайра еткенше мынтығымен қорқытып тұрып, анын алып салды да уже че. Мына, даже мына суретте көрсетемін азыр. Мынтығымен. Мына, мынтығымен көрдің? Мына мына жерге көрдіңіз? Мына шланг алып келеді. Алып келіп тұрып, мына жерге подключать етеді. Этігі жерге. Это проекты жоқ та, мына жерге тұрбай мына штуция. У меня здесь горелка раньше Не предусмотрено. Вот официальный проф емес мол, атайын беріп алып келіп тұр шланганы жаңа бияққа сайып қояды. Помимо щелчков болып қалады да. Это горелка у меня, здесь же горелка сюда. Вы Атайын что? предусмотрено хищение да? Агаройсын қайра тяғы шлангын тяғын шығып тұрып яғына келеді. Смотри, везде, смотри. Горелканы алып салған, қатып салған азырча. Ушул болчу жаткан, О, ушул киши да. Винчестер менен да клинт етіп қалды, анан атып баштады уже. Мылтык менен атканым болсо үйдүн кожоюну эң жөнөкөй түшүндүрүп берди. Колуна күрөктү алып ушуну менен аткам деп жаш баланы алдагандай эле болду. Кечигип келген опер топ мунусуна ишенип алганбы, Айтор алар дагы куралды издегилери келбей койду. Вот оружие. Вот, стрелять буду. Вот она. Вот С запахом, да? с каким запахом? А опер группа эмне издебей? Аружан айтып кандай накладканы издешти. Не, хорошо, топор я не нашел. А что если топором зарубил? Айтсак үйеси болушунча актанып, опер тобу болсо эмнегедир курал издегендин ордуна газ кызматкерлерин коркутуп, арызыңарда куралды айтпагыла деп үгүттөп жатты. Анын айтымында үйеси куралды жазсаңар мен дагы үйүмө кашан аттап кирип келишти деп жазам деп коркутуптур. Мунун баарын же текшергилери келген жокпу, же үй тургуну менен мамилелери барбы, биз айта албайбыз. Кандай болгон күнү да газ урдаганы такталып, ал эми ок аткандыгы дагы териштирилмекчи. Силер тараптан оружиясы менен азыр арыз жазсаңар, жазылсачы. Тиги да жазам деп атат, мисалы, үчүн кирди депчи. Анын оружиясын азыр буну что-то уверен болуп атат. Бир жер сиз жана бир Кореянка келген. Силер загородна кетти, короче, бул жакачы. Ушун үчүн смело да. Азыр силер оружие жазгандан кийин, оружиясы табылбай калса, доказательство жок да. А сүрөттөчү? Кайсы? Сүрөттө деле карайсыз, мына невнятный. Тиги болсо швабра деп до конца туруп алат. Анан кантип доказательство? Жол кайгыл милициясынын аракети менен өз өмүрүнө кол салуу аракети четтетилди. Айтсак, үйдөгүлөрүндө таарынып, көпүрөдөн секирем деген жигитти өз убагында таап, жерге түшүрүүгө үлгүрүшкөн. Кайгылуучулардын ыкчам аракеттери менен эрдиги биздин материалда. Да, я вообще ничего не хочу. Заберите меня куда-нибудь, да? Вообще все заберите меня. Вот все, что есть, все. Точно? Да, все, можете обыскать меня. Ден соолукка же өмүргө зыян келтирүүчү эч нерсеси жокпу деп өздүк кароо кылып жаткан бала мындан ашып кетсе жарым саат мурда эле Лев Толстой көчөсүндөгү темир жолдун көпүрөсүнө чыгып алып секирем деп жаткан. Просто если сейчас я бы реально это все сделал. Спрыгнул бы, что ли? Я бы спрыгнул или что-нибудь, или повешался. Откуда вы хотели спрыгнуть? Вот с этого с моста я бы спрыгнул, реально, с поезда это, потому что меня дома все надоели, мне там все надоело. Где живешь? Где дом? Да вот туда рядом, вот здесь. И кто вас с моста снял? Никто не снял, это вот они меня сейчас только спасли. Көрсө Евгений ичип алып үйүнөн энеси менен уруша кетип көчөгө чыгып кеткен. Анан көпүрөгө чыгып алып өз өмүрүн кыйгысы келип, бирок тез жардам кызматын текшерип аларга чалып коет. Алар албетте келбей коет. Анан айласы кетип Евгений милицияга чалып, ал жактан бул маалыматты алышкан соң жол кайгыл милициясынын экипажы 5 мүнөттүн ичинде жетип барышат. Я никого не трогаю, я ничего не делаю. Я всегда всем помогаю, все делаю. Вот у меня все руки, вот. Все вот это в рабочие, все делаю, помогаю, всем помогаю. А меня все обвиняют, типа это, ну что, мне нельзя выпить, что ли, бутылку пива, что ли, или там пол-литра, или 1,5. Хотя бы за свои все деньги я пью. Я шабашку не то все делаю, за свои все деньги я делаю. Вас как зовут?
Евгений меня зовут. Я даже звонил в скорую, я сказал, если скоро не приедет, я повешаюсь. Туда позвонил, я повешаюсь. Когда милиции я позвонил, они быстро приехали. Родители дома? Если не милиция, я реально бы вот так поднялся, то все, я бы это сделал. Мынтип 1986 жылы Бондаренко Евгений Владимирович бир туруп өлөм деп, бир туруп мени куткарып алганыңарга рахмат деп кайгылчыларга ыраазыдан аразы болуп жатты. Акыры мени кое бербесеңер, чыгар менен асынып алам деп тартип сакчылары да коркутуп баштады. Ну, под машину я не буду бросаться, потому что я знаю, водитель ничего не виноват. Но я сам сделал так, чтобы другие не были виноваты насчет меня смерти. Я сделал сам. Вы раньше тоже пытались такое сделать? Я раньше не хотел ничего делать. Биз иш убактысы боюнча ушу Ленин районунун аймагында жүргөнбүз. Ошол маалда бизге 102 кызматынан ушу Лев Толстой Тимура Фрунзенде жайгашкан мосттун үстүнөн бир адам секиремдеп атат деп маалымат түштү деп бизге айтты. Биз маалымат түшөр менен ошол жерге бир 2-3 мүнөттүн аралыгында жеттик. Жетип эле ошо биз сразу ошо мостко барган кезде мосттун үстүндө бир орус улутундагы жашы 25-30 чамасындагы жигит бар экен. Ал жигит бизди көрүп секиргенге аракет кылганда биз аны ошо мосттон түшүп кетпеш үчүн кармаганга аракет кылып бардык жагдайды бизге айтып берди, эмне болгонун кармагандан кийин. Эмне болгонун сурасак, ошол жерден ушу атасы 6 жыл мурун үйүнөн чыгып кетиптир. Апасы дагы ушу анда-санда ичип, стройкасында үйүнө келбей, ушундай көп ортодо келишпестиктер болгон үчүн ушу өзүмдү өзүм өлтүрөйүн деп биринчи 103 кызматына чалыптыр. Ал жактан эч ким келбей болгон үчүн ушу милиция кызматкерлери кандай иштейт болду экен деп ушу өзү отуруп 102-ге чалыптыр. Ошол маалда биз келип ушу адамды куткарып калдык. Алып келип ушу чөнтөгүндөгү телефонун өзүнөн ушу жанында болгон нерселерин баарын алып чыгып, телефонун алып ушу үйүндөлөргө чалдык. Үйүндөлөргө чалган кезде мамасы алып ушундай балаңыз ушинтип мосттон секирем, ушундай мен өлгүм келип атат деп болгон жайтты мамасына түшүндүрсөк, мамасы мен ооруп атам, мен бара албайм деп өзүнүн сөзүн аяктап койду. Баласы менен энеси катуу тарыныша кетишкенби же энеси чындап эле катуу ооруп төшөктөн тура албай калганбы, айтор балага эч ким келген жок. Башка туугандарына чалалы деген күнү деле чөнтөк телефонундагы байланыш телефондорунун арасында энесинен башка эч кимдин номуру жок болуп чыкты. Андыктан жаш бала кайра өзүнө кол салуу ийбесин үчүн наркологияга алып барып, анын мастыгын тастыктап алган соң шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүлөрдүн колуна тапшырылып берилди. Ал эми жол кайгыл милициясы кайрадан өз ишин улантып кете беришти. Кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз жаңы жылдык жардыргыч заттарынан сактануу ыкмалары. Жаңы жылда өрт коопсуздугунан, жардыруучу асманга атуучу каражаттардан сак болуңуз. Жаңы жылда балатыларды орнотуу, жасалгалоодо тийиштүү эрежелерди сактоо коопсуздугубузду камсыз кылат. Эскертүү: балатыларды, жеке турак жайларды, мекеме ишканаларды кооздоодо сатыкка уруксаты бар өчүп күймө, жүгүртмө жарыктарын алуу зарыл. Жардыруучу, асманга атуучу жаңы жылдык каражаттарды пайдаланууда сак болуңуз. Бүгүнкү күндө жарандар өзүнө керектүүсүнөн албагандан тышкары өзүнүн көбүрөөгүн алып алышып, анан жанакы пайда көрүүнүн негизинде алып алып, анан базарга чыгып, мекемелердин жанына келип ошо сатуу болуп атат. Ошолордун алдын ала бөгөт коюу, түшүндүрүү иштерин кылган негизинде бүгүнкү күндө Бишкек шаардык башкы башкармаларынан жергиликтүү райондун милицияларына көрсөтмөгө жиберилген. Чара көрүүчү мыйзам административный кодекстин 383 беренесине ылайык жарандарга 10-дон 20 показательге чейин штраф салынышы мүмкүн. Юридикалык мекемелерге 20-дан 100 показательге чейин салышы мүмкүн. Эскертүү: пиротехникалык каражаттар мыйзам чегинде уруксаты бар соода борборлорунда гана сатылат.
Жашы жете элек өспүрүмдөргө саткан соода борборлору жоопко тартылат. Жаңы жылдык жардыруучу, асманга атуучу каражаттарды пайдаланууда сак болуңуздар. Жардыруучу, атуучу каражаттарды 14 жашка чейинки балдарга пайдаланууга болбойт. Пайдаланууда жаш балдар ата-энелердин же улуу адамдардын көзөмөлүндө болууга тийиш. Пиротехникалык каражаттарды пайдаланууда эрежелерди сактай билиңиз. Эскертүү: жашы жете элек балдар үчүн жоопкерчиликти ата-энелер алат. Жаңы жылда балаталарды орнотуу, жасалгалоодо тийиштүү эрежелерди сактоо коопсуздугубузду камсыз кылат. Жардыруучу, асманга атуучу жаңы жылдык каражаттардан сак болуңуз. Эсиңерге салсак, ТВга кол көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сиз болгон окуяны тез арада жалпы маалыматыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эмки аптада жолугушкачакты. Саламатта болуңуздар.